25 декабрь улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда президенттик балаты орун алмакчы. Бул майрамдык салтанатка өлкөбүздүн 7 дубанынан келген 8 жаштан 14 жашка чейинки 1100 бала катышат. Балдардын арасында окууда, спортто мыкты жетишкендер жана ошондой эле балдар үйүнөн келгендер бар. Президенттик балатыга ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, мыкты окуган окуучулар келишти. Алардын көпчүлүгү бул майрамга алгачкы ирет катышып жатышат. Андыктан бул күнү өзгөчө толкунданып турушту. Мен Бишкектен келдим. Мага жагат биякта. Биринчи жолу келатам бияка. Канча жаштасың? 13. Ош областынын Ноокат районунан келдим. Анан мен бул президенттик балатыга өзүмдүн ийгиликтүү жетишкендиктериме тартып ошого келдим. Будан ары дагы жакшы окуганга аракет кылам. Көптөгөн ийгиликтерге жетем дагы. Анан ошентип бүгүн толкунданып отурам. Жашооганым үчүн, отличник болгоным үчүн мен агайым өзү жөнөттү. Президенттин баласына биринчи жолу келип жатам. Мен бул балаты майрамына биринчи жолу келдим. Абдан жакты. Чоң рахмат. Мен атым Канат. Мен дагы Элгүн айткандай, мен да биринчи жолу келдим. Жаңы жыл ар бирибизге токтогучулук, молчулук алып келсин деп каалачумун. Бул жылкы балаты майрамы ырчы чоорчулардын коштоосунда өттү. Мирбек Атабеков, Омар, Style Mix триосу бөбөктөрдү жаңы жылы менен куттуктап ыр белек сунушту. Ал эми балдарга арналган керемет көч берүүсүндөгү Актан менен Акылайдын образындагы алып баруучулар келген конокторду өз тамашалары менен күлдүрүп жатышты. Ырчылардан тышкары концерттик программада бийчилер бийлеп, лазердик шоу көрсөтүлдү.
Иш-чаранын алкагында өлкө башчы Алмазбек Атамбаев сахнага чыгып балдарга куттуктоо сөзүн айтты. Президент өз сөзүндө жаңы жыл майрамын айрымдар өткөрбөгөнгө чакырышууда. Бирок дүйнөдөгү элдер үчүн бул майрам абдан маанилүү. Жаңы жыл жакшылыктын майрамы, мен жакшы көргөн күндөрдүн бири деди. Салам, салам балдарым, саламат кыздарым. Китеп окуп, билип топтоп, күндөлүктөр толду бекен жакшынакай бааларга. Баракелди, боюңарда өсүптүр. Калыпсыңар таанылбай, аман эсен жүрдүңөрмү, жамандыкка кабылбай. Баракелди, жылыбыздын жыйынтыгы ийгиликке барды. Халкыбыздын саны узап 6 миллион аталды. Жаңы жылдын урматына тургузуп чоң балаты, чогулту бизди куттуктайм деп өлкөбүздүн башчысы. Кана достор, кана балдар, колду шаңдуу чабалы өлкөбүздүн президентин Атамбаев Алмазбек Шаршеновичти жакшылап тосуп алалы. Албетте, жаңы жыл кандай болсо, биз үчүн дагы мына улуму үчүн, энетай үчүн сиздер бизге жаңы жылсыңар. Сиздер бизди узартасыңар. Жакшы окугула. Энетаңарды уккула. Анткени жагабы, жакпайбы, энетаңар сиздер үчүн жаныңарды берет. Мына ишенип койгула, ар бир эне, ар бир ата өзүнүн баласы үчүн, мына азыр сенин балаң үчүн өл десе өлүп берет ар бир эне. Ошондуктан энетаңар дайыма сыйлагыла, уккула, мугалимдерди уккула, игечилимдүү болгула, жакшылыкка ишенгиле. Майрамдык концерттин соңунда президенттин атынан балдарга китептер жана таттуу белектер таркатылды. Эмне демекчибиз, өлкөбүздүн келечеги болгон балдардын келечеги кең болуп, жаңы жылда жаңы ийгиликтерди багынтышсын.